урматтуу замандаштар, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен өмүргө өмүр кошкон сындырымдай, булактын күмүшүндүү шыңгырындай биз сунган ырдестеге ыраз бол, бир ырдын рахаты бир кылымдай. Андемесе бүгүнкү иш-чарабызды көңүлдүү ачып, көкүрөккө сулуулук толтуруп, элибиздин маданиятын, эстетикалык өзгөчөлүгүн чагылдырган улуттук музыкага кезек берсек. Эзелден элибиз оон менен черин жазып, оон менен күч алган. Дайранын агышын, булбулдун сайрашын, жүрөктүн кагышын, жан дүйнө дабышын угуп чоңойгон ар бир кыргыз тукуму ыр менен олонго жакын. Ооба, элибиздин муңун да, күлкүсүн да, сүйүүсүн да, арманын да үч кылдын ичине батырган комуз өнөрү элдин маданиятын бийиктикке сүйрөп барууда. Түп балдар музыкалык мектебинин окуучулары балдардын эл аралык кароо сынактарына катышып, Россия, Казакстан, Өзбекстанга, Кыргызстандын туусун желбиретип, баш байге жана байгелүү орундарды ээлеп келишти.
Ардактуу ата-энелер, бүгүнкү салтанаттуу жыйын катышуучулары, кымбаттуу ТҮП райондук ушул балдар музыкалык мектебинин жааматы. Мына бүгүн жыл аяктап бара жатканда бул бизде традиция болуп калган. Аны билем мен, ушул жылдын ар дайым ушул өздөрүнүн отчёттук концерттерин берип келишет. Ата-энелердин алдында, ушул биздин ТҮП районунун тургундарынын алдында. Эми С.Орозов атындагы музыкалык мектептин билесиздер, баарына кайрылып отуруштун кереги жок. Мына жакынкы эле мезгилде булардын жетишкенин айтып коеюн. Ташкент шаарына барып ошол жерде гран-прини жеңип келишти. Бул ушул биздин С.Орозов атындагы музыкалык мектептин чоң жетишкендиктеринин бири деп эсептейм. Буга чейин деле ушул жакшынакай бир конкурска катышып, баарын ушул алдыңкы орундарды жеңип келишкен. Бул нерсенин баардыгы ушул музыкалык мектептин коллективинин өзүнүн ишиндеги ушул профессионалдуулугу, өздөрүнүн ушул ишине берилгендиги, ошол жердеги окуп жаткан биздин балдардын сүйгөндүгү, аларга ушул жакшынакай ушул маданият тармагына, музыка тармагына берген билимдеринин жемиши деп ойлойм. Ар дайым ушу кубаттап колдоп келе жатабыз биз. Булардын кандай бир көйгөйлөрү болсо ушу жеринде чечкенге аракет кылабыз. Булардын баары билишет. Керек болсо келечекте дагы биз кандай жардамдар керек болсо биз жардам бергенге даярбыз. Мына бүгүн дагы карап отуруп, хорлордун ырдаганын, комузда кол ойнотуп жүргөн, билеген биздин кыздар балдарыбызды көрүп мен сүйүнүп отурам. Сөзсүз түрдө музыка менен, маданият менен, спорт менен биздин кыргыз элибиз өзүн даңазалап келген. Билесиздер, эгерде биздин тарыхыбызга кылчая турган болсок, маданиятын, үрп-адатын, спортун баардыгын кошо алып келген. Ошо менен кыргыз эли сакталып келген. Ошо менен азыр Кыргызстан мамлекети, кыргыз эли деген атын биз ушул өзүбүз ар дайым сыймыктануу менен айтып келебиз да. Мына Манас эпосун айтып сыймыктанабыз. Комуз менен сыймыктанабыз. Биз өзүбүздүн көкбөрүбүз менен сыймыктанабыз. Биз спорттун мындай эле түрлөрүн айткам да. Ошондуктан ар бир эл өзүнүн эски тарыхый маданиятына кайрылганда ушуларга сөзсүз түрдө кайрылат. Себеби ошол менен сыймыктанат. Ошо менен биз тарыхыбыз менен сыймыктанабыз. Ушундай биз Манасты жаратканбыз, комуз менен канча деген күйлөрдү жаратканбыз. Көкбөрүн айтып сыймыктанабыз. Эмне деген ошол жерде спорт оюндары менен сыймыктанабыз. Күрөш, башка нерсе мененчи. Ошондуктан биз ушул музыканы, маданиятты сөзсүз түрдө колдоп, кубаттап, ошону ар тараптуу көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эл ичи өнөр келчи деп коет. Ошондуктан биздин элибиздин арасында өнөрү бийик, өнөрлүү кыз жигиттер абдан көп. Ошолордун ичинен тандалып алынып, мына биздин окуучуларына жакшынакай ушул жерден билим алып, билимин тереңдетип келатат. Мен ойлойм, ушул билимди музыкалык мектеп бүткөндөн кийин жогорку окуу жайларга барып, ушу биздин Кыргыздын атын чыгарган, Кыргызстандын атын чыгарган биздин белгилүү эстрада ырчысы дейбизби, же болбосо классикалык ырчы дейбизби, же болбосо дагы комузда кол ойноткон, же болбосо башка бир музыкалык аспаптарда кол ойноткон биздин кыз улан жигиттери ушул жактан өсүп чыгат деп. Бирок сөзсүз түрдө азыр спортсмендерди, ырчыларыбызды карай турган болсоңуздар, алар сөзсүз түрдө бийик жетишкенге жеткенде сөзсүз түрдө биринчи тренерин, биринчи устатын айтып келишет да. Мен ойлойм, ушул жерде биздин музыкалык мектепте иштеп жаткан биздин мугалимдерибиз сөзсүз түрдө сиздердин эмгегиңиздер бааланат. Аны ар бир жогорку деңгээлге жеткен биздин улан кыздарды айтат деп. Ошондуктан сиздерге баарыңыздарга бекемден соң урматтуу мугалимдер, ага эжекелер, ушундай талыкпастан эмгектене бериңиздер. Бирок сөзсүз түрдө ата-энелерсиз бул нерсе болбойт. Мектептеги билим дагы, музыкалык мектеп болобу, башка болобу. Ардактуу ата-энелер, ар дайым ушу колдоп, балдарыңарды ушул музыкалык мектепке спорт берип жүргөнүңүздөргө биз терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби бул сергек жашоо ар бир биздин жаш муундарыбызга керек. Азыр ушундай бир жакшынакай тарбия берип койсок, музыка мененби, спорт мененби, жана башка нерселерби эгерде жакшынакай тарбия берсек, ошол балдардан келечекте Кыргызстаныбызды сүйгөн, Кыргызстаныбызга эмгек кылган, илимдүү, билимдүү жаштар чыгат деп. Музыка болбосо, спорт болбосо эле ушул менен кетет деген эмес. Себеби ал ошол спорт менен, музыка менен өскөн биздин улан кыздарыбыздын жан дүйнөсү таза болот. Сергек жашоодо болушат. А сергек жашоо менен жан дүйнөсү тазадан биз ойлойбуз, андан күчтүү кадр чыгат. Ал күчтүү мамлекетин сүйгөн кадр болот, илимдүү, билимдүү болот. Ал өзүнүн мамлекетине жан дили менен кызмат кылат депчи. Ушунуңуздардан жазбаңыздар.
Баарыңыздарга, урматтуу ата-энелер, урматтуу ага-эжекелер, сүйүктүү окуучулар, баарыңызга терең ыраазычылык, ийгилик, аманчылык болсун. Районубуз өнүп өсө берсин.
айдоочу ильяс мен жолумду ашып барайын.
Чоң рахмат. Tot zo'n echt bij. Dus telefoon zo ook weer terug.